Мен чын айтсам эң биринчи ушу намаздын убактысы керек болгон үчүн жазылып калдым да, ошо абонент болуп. Ошондон бери эле жакшы мындай хадистер келип турат, аяттар келип турат, кээ бирде бир учурлар болуп калат. Бир учур болуп калды, мен өзүм сабырдуулугумду кармана албай калдым да. Ошондо хадис келип калды да. Сабырдуулук бул ыймандын жарымы депчи. Анан ошондой өзүңө эсиңе келе түшөт экенсиң. Данияр мырзага бир суроо узаткым келип турат. Азыр мисалы кандай гана техника жаралбасын таң калбайбыз, жөн гана кызыгабыз. Эми бир аз таң калуу болушу мүмкүн. Ал эми эки көзгө көрүнүктүү эле таанымал эле инсандар бири бирин ушактап же урушуп жатса деле ага деле таң калбайбыз. Ушундай даражалуу адамдар урушуп атыптыр, ушакташып атыптыр же мындай болуп атыптыр деп. Жөн гана кызыгуу менен кимиси эмне болуп кетер экен деп көңүл бөлөбүз да. Мейли ошол эле социалдык сетьтерден болобу, сайттардан болобу. Анан эгерде адамдар адамга адамча мамиле жасап атса, мына ошого таң калып калган учурлар келип атат да азырчы. Адамча мамиле кылып калыптыр, адамдык касиети бар экен мунун, ушинтип жардам берип атыптыр го деп. Анан айтайын дегеним, сиздер ушундай жакшылык кылалы, ушундай иш баштайлы дегенде дагы ушинтип таң калган адамдар болдубу? Башында ушу жакшылык ишти кылып атканда ойлогонбуз да, баягы биз баягы аятты, хадисти таркатып атабыз, намаз убактыларын кетирип атабыз, пайдалуу эле нерсени кетирип атабыз. Анан кийин баягы мындайча айтканда кайрылып намаз окугандарга, ошо диндеги адамдарга кайрылганда көп эме болду да. Жана орой мамиле кылып, же болбосо көрмөксөн болуп, укмаксан болуп, анан ошондо мындайча айтканда көңүлүбүз түштү да, баягы эми мусулмандар да ушундай болобу депчи. Анан кийин кайрада ушундай мусулмандар чыкты, баягы мындайча айтканда алардын да ушундай идеясы бар экен да, баягы муслимистикке окшогончу. Анан аларга барып мен ушинтип муслимисттин идеясын айтканда, баягы эчтеке жок да, ноль да. Анан алар болсо биздин да ушундай идеябыз бар болчу, бирок биздин баягы мындайча айтканда убактыбыз жок болуп аткан, сен как раз убактың бар экен деп, баягы мисалы үчүн баягы акча жактан дагы, финансылык жактан да жардам берип, морально да жардам берип, колдоп, анан улам сайын сурап туратту, кандай болуп атат ишиң, дагы жардам берели деп ушинтип атканда мен аябай сүйүндүм да. Мындай мисалы үчүн азыр башка бир адам экинчи бир адамга бир идеясым келип калса, экөөбүздүн идеясы туш келип калса, экөө урушуп кетип, же болбосо сен менин идеям мурда болдуң, тиги бул деши мүмкүн да. Бул ушундай байкелер чыкты, алар тескерисинче мени колдоп, дагы мындайча айтканда түртүп, кулап бараткан жерден, же болбосо тартып кулап бараткан жерден ушундай кылып жардам беришти да. Анан жакшы адамдар дагы мындай бар экенине мен күбө болдум да. Бул турмушта ошондой болот экен, жакшы да болот экен, жаман да болот экен. Аллах таалам инсанды ошондой кылып жаратып коюптур да. Мисалы үчүн баласын атасы менен сынайт экен, атасын баласы менен сынайт экен, дозу менен сынайт экен. Анан бунун баардыгыбыз бул сыноо деп мен түшүнөм. Эң негизгиси ошол сыноодо биз ошол Аллах таалам өзү ыраазы боло тургандай болуп, мусулмандарга зыян келтирбей тургандай кылып, биз ошол сыноодон өтүш керек деп түшүнүп кабыл алып